саламат. Элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб. Элимдин ден соолугу үчүн. Салют достор, кандайсыздар? Мынайыңыздар сонунбу? Биздин подкастты тыңдап жаткан бардык замандаштарыбызга ысык салам айтабыз жана сиздер менен бүгүн дагы жакындуу маанайда амандашып, сонун темабызды улантабыз. Достор, Саламат дайым рубрикасында биз сиздер менен ден соолукту чыңдоо максатында жашылча жемиштер тууралуу сөз кылып жатабыз. Кайда барба, кайсы учурда барба, жылдын кайсы мезгилинде барба, бирок базардабы, чоң гипер супермаркеттердеби, кайсы дүкөндө болбосун, бирок Кудайга шүгүр биздин текчилерден дайыма жашылча жемиштин түрүн көрө алабыз. Мына ошондуктан келиңиздер, бир аз болсо дагы өзүбүздү көңүл буруп, өзүбүздүн ден соолугубузга өзгөчө көңүл буруп, бир аз болсо дагы бүгүн дагы сиздер менен ден соолукка көңүл буруп, анан албетте бекемдей кетели. Анда бизден алыстабаңыздар. Денеси сактын, руху да сак. Замандаштар, бүгүн сиздер менен биз айва тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Айва, аны жегендер бар, жебегендер бар. Жеген да арманда, жебеген да арманда демекчи. Жей элек угармандарыбызды бүгүн жегиле деп айта кетмекчибиз. Анткени айва дагы абдан пайдалуу. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү кезектеги жемиш чийки кезинде көпчүлүккө жакпай калат. Себеби ал быша элегинде кычкыл оозду кургатып жиберет. Бирок жыйынтык чыгарууга шашылбаңыз. Анткени дал ушул жемиш пайдалуу жана дарычылык касиети күчтүү азыктардын кенжин камтыйт. Ошондой эле аны тамак аш даярдоодо да колдонсо болот. Бүгүн сиз айва жемиши тууралуу биле аласыз. Айва эң эле байыркы жемиштин түрүнө кирип, тарыхы 4000 жылдай убакытты камтыйт. Мисалы, Кавказда аябак эле айва бакчалары болуптур. Байыркы Грецияда айва жемиши сүйүүнүн жана тукум улоочулуктун символу болгон. Орто кылымда болсо, батыш өлкөлөрүндө айва жемишин белекке берүү сүйүүсүн билдирүү деп саналчу. Азыркы күндө бул жемиш бүт дүйнө жүзүндө өсөт десек жаңылышпайбыз. Билесизби? Мармелад деген сөз Португалиянын мармело деген сөзүнөн келип чыккан. Сөзмө-сөз которгондо айванын пюреси деп которулат. Ошондуктан көпчүлүк сүйгөн мармелад десертинин келип чыгышы айва жемишине түздөн-түз көз каранды. Айва жемишинин курамы С жана Е витаминдерине, калий, темир, жиэс, пектин жана танин элементтерине бай. Пектин жана танин элементтери оозду кургатканы менен ичегилерди жумшартат, тамак аштын жеңил өтүүсүн шарттап, суук тийүүдө мыкты даба болуп келет. Ошондой эле пектин заты кандагы холестеринди азайтат. Айванын баалуулугунун дагы бир себеби анда фруктоза, камич, аскорбин кислотасы, крахмал, калий, натрий, алма, тартрон жана лимон кислотасы, эфир майы, аминокислоталар, катехин жана башка баалуу азыктардын компонентинин кездешкенинде. Айванын курамы болсо углеводко өтө бай. Кызык бекен? Албетте кызык. Эми келиңиздер, айванын кандай пайдалуу жактары бар? Бир аз карап кетели. Мунун дарылык касиети өсүмдүктөрдүн катарына кошсо болот. Анын жемиши гана эмес, уругу дагы өтө пайдалуу. Уруктарын дарылыкка колдонуу үчүн 50 градустан кем эмес температурада кургатып алат. Элдик медицинада айванын уругунан кайнатма жасап туруп, анан дем алуу органдары үчүн өзгөчө жөтөлдү басаңдатууда колдонуп келишет. Ошондой эле көз ооруларына дагы мыкты даба. Достор, элестетиңиздер, айванын кайнатмасы сулуулукта дагы колдонулат экен. Назик териге ээ болууда эң мыкты жардам берет. Бет майларын сыртынан көрүп калабыз, курамында айва бар экенин. Бул бекеринен эмес. Байыртан бери эле айванын ширеси пародонтоз, геморрой ооруларында колдонулган. Ал эми айванын жаңы бышкан жемиши аз кандуулукта жана зара кубалоочу зат катары көп колдонулуп келет. Эгерде дос чачыңыз эрте эле агара баштаса, айванын жалбырагынын кайнатмасы менен жууп, агаруу процессин токтотуп койсо болот.
бышкан кезинде дагы жемиштин кычкылдаамы жана катуулугу көпчүлүккө жага бербейт. Керек болсо жебей да коебуз, бирок салт катары пайдаланып келген ыкмага салып, айвадан сонун желе жасап койсо болот. Ал үчүн жемишти жумшарганга чейин кайнатабыз. Ошончолук өлчөмдө кумшекер кошобуз. Былжыраганга чейин кайната беребиз. Мындай абалда айваны чоңдор да, кичинекей балдар дагы сүйүп жешет. Кимдир бирөөлөр айваны жеп көрүшсө, арабызда бул жемиш жөнүндө уккандар гана кездешет. Желек, көрөлектер дагы бар. Эгер сиз буга чейин жемишти үйдө бербей келген болсоңуз, аны базардан бир нече килограмм сатып алыңыз дагы, сөзсүз алып келип туруп желе жасап жеп коюңуз. Өтө пайдалуу жемиштин жыты жана сонун даамынан ырахат алыңыз. Кийин жакындарыңыз менен дагы жеке тажрыйбаңыз менен бөлүшүп, аларды кубандырып коюңуз. Достор, көбүнчө биз Кыргызстанда дейинче ошол Орто Азия мамлекетинин көпчүлүгүндө биз өзүбүздү ушундай жашылча жемиш, мөмө жемиштер менен эркелетпейбиз. Анткени акчаны үнөмдөгөнгө аракет кылабыз. Анын ордуна 1 килограмм картошка алып алайын, анын ордуна 0,5 килограмм сабиз алып алайын деп эсептеген апаларыбыз бар, экономист апаларыбыз бар. Албетте алар бар, биз бактылуубуз. Бирок достор, чындыгында байкасак, биз канчалык өзүбүздүн аясак, өзүбүздү эркелетпей, өтө эле жупуну бир түрдүү тамак жей турган болсок, анда бул бизге коркунуч жаратат. Бүгүн дагы ошол сонун бир маалымат окудум. Ал жакта бир түрдүү тамактануу ичеги рагын пайда кылат дейт. Караңыздарчы, ошондуктан колдон келишинче дасторконубузду түрлөйлү. Жылына бир айда жыл сайын 364 күн бою болбосо дагы бир айда бир жолу, жок дегенде 3 айда бир жолу дасторконуңузду түрлөп, кымбат, жакшынакай мөмө жемиш, жашылчалардан алып өзүңүздү эркелетип коюңуз. Бул биздин сунушубуз. Адам эмне жесе ошол деп коет эмеспи? Бул да бекерден айтылган сөз эмес. Ошондуктан келиңиздер, жакшынакай жемиштерди жейли жана ошого жараша жакшынакай келбетке ээ болуп, жакшынакай бактылуу, сапаттуу жашоону бирге жашайлы. Биз көбүнчө аяйбыз, бирок аяганыбыз башка жактан чыгып кетет. Аяп үйгө, ага, буга да акча чогултуп, тойго да акча чогултабыз да, анан баягы мына эми карылыктын даамын татып, жыргап, неберелерди эркелетип отурайын деген маалда ооруп калабыз. Неге? Анткени жаш кезибизде ден соолукка көңүл бурган эмеспиз. Ден соолук бизге убактылуу гана бир эле жолу берилет. Эгер аны өз убагында кам көрүп сактап калбасак, анда албетте кийин анын кесепетин тартышыбыз мүмкүн. Ошондуктан угармандарыбызга кайрылат элем. Достор, өзүңүздү сүйүңүз, өзүңүздү баалаңыз, өзүңүздү туура эркелеткенди билиңиз. Сизде кызыктырган бардык суроолорду WhatsApp номерине жазыңыз. Биздин сандар +1 301 7 60 60 70. Дагы бир жолу +1 301 7 60 60 70. Саатыбыздын соңку мүнөттөрүндө мен угармандарыбызды кийинки подкастка чакырам. Кийинки уктурууда дагы сонун мөмө жемиштер, жашылчалар тууралуу мыкты маалыматтар бир гана сиздер үчүн жаңырат. Мына ошондуктан бизден алыстабаңыз жана бизде кантип табам десеңиз, Саламат клуб YouTube каналына кириңиз дагы. Саламат клубтун ал жактан биздин ушул аудиолорубузду, видео роликтерибизди көрүп, өзүңүздүн ден соолугуңузду бекемдөөгө сонун маалыматтарды ала аласыз. Жана албетте Instagram баракчаларынан дагы Саламат клуб сайтына жазылыңыз, биздин Саламат клубтун баракчасына. Ал жактан дагы сонун маалыматтарды угуңуз. Күнүгө жаңы посттор, жаңы сонун маалыматтар бир гана биздин сүйүктүү досторубуз үчүн арналмакчы. Ошондуктан өзүңүздүн ден соолугуңузду биз менен бирге бекемдеңиз. Сиздин ден соолук бул сиздин байлык. Байлыгыңызды сактаңыз, байлыгыңызды көбөйтүңүз жана бекемдеңиз. Кененирээк маалыматтар Саламат Чекит клуб сайтында. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Бардык досторубузга көңүлдүү күн. Бактылуу болуу, саламатта болуу. Саламат тайм уктуруусу менен ден соолугуңузду чыңдаңыз.